Ыкчам календары издөө жолугушууларды жана чогулуштарды тез табууга мүмкүндүк берет. Календарды ачып, издөө тилкесине издөө терминин киргизиңиз. Сиз терип баштаганыңызда календар тизме режимине которулат жана сиз терип бүтө электе дароо издей баштайт. Тизме сары түс менен белгиленген, сиз киргизген маалыматтарды камтыган бардык элементтерди көрсөтөт. Outlook элементтердин бардык бөлүктөрүн, анын ичинде мүчөлөрдү, темаларды, жерлерди жана ал тургай тиркемелердин мазмунун издейт. Мисалы, бул жазууну ачуу үчүн 2 жолу басып, анан тиркемени ачалы. Бул жерде ачкыч сөз болуп саналат. Документти жана жолугушууну жабуу үчүн крестти басыңыз. Издөөнү жабуу жана мурунку көрүнүшкө кайтуу үчүн издөө тилкесиндеги крестти басыңыз. Издегениңизди таппай койдуңуз дейли. Сиз бир нече аракет жасасаңыз болот. Биринчиден, төмөнкү сол бурчта сиз издөө натыйжаларындагы нерселердин санын көрө аласыз. Эгерде 30 болсо, тизмени ылдыйчылдырып, дагы басыңыз. Биринчи издөөдө Outlook 30 натыйжаны көрсөтөт. Дагы баскычын басуу менен сиз жүздөгөн жооп ала аласыз. Ушунчалык көп натыйжалар менен издөө критерийлериңизди кыскартууга аракет кылуу керек. Муну жасоонун эң оңой жолу издөө тилкесине башка ачкыч сөздү киргизүү. Мисалы, сиз башка мүчөнүн атын же жайгашкан жерин кошо аласыз. Издөө натыйжаларынын саны азайгандыгын эске алыңыз. Канчалык көп ачкыч сөздөр кошсоңуз, ошончолук жакшы. Эгер сиз сөздөр чогуу кездешкен нерселерди издегиңиз келсе, сөздөрдү тырмакча кылыңыз. Жана, же жана эмес логикалык операторлорун да колдонсоңуз болот. Тырмакчыларды алып салыңыз жана ачкыч сөздөрдүн ортосуна баш тамгалар менен же деп киргизиңиз. Жана Outlook бир же башка ачкыч сөздү камтыган бардык календардык жазууларды издейт. Эскерте кетсек, бул жол менен биз көбүрөөк натыйжаларга жетиштик. Келгиле, баш тамгалар менен эмес деп жазсак эмне болорун карап көрөлү. Outlook бир сөздү камтыган, бирок башкасын камтыбаган нерселерди издейт. Жана операторун терүүнүн кереги жок. Анткени Outlook сиз жөн гана сөздөрдү тергениңизде аны билдирет деп ойлойт.